Элеттеги эски үйдүн адам жашагыс абалга келгенине көп убакыт болгон. Мындан улам үйдүн ээси 64 жаштагы Патила Райымбаева туугандарынын үйүндө баш калкалоого мажбур. Өз үйүндө чанда келип кабар алып турганы менен абалы начар болгондуктан мында туруудан кооптонот. Жардам бере турганым жок. Өкмөттөн чек неме кылсам берилбеди. Бергендерге берди, мага берилбеди. Бергендер баары салып атат. Мен чегим болбосо кайка салам. Мына көрдүңөр сырай акыбал баары мына ушу көчкү. Үйдүн ичи көчкү болуп турат, жашаганга мүмкүнчүлүк жок. Коркум. Мына акыбал болбосо келип кетем. Анча-мынча неме кылам, нарак-бирак неме кылып коем. 5-6 күн турам, кайтып кетип калам. Корком кокуштан жерди деп кечээ жамгырдан эмне болду билбейм. Тамчы өтүп кетет ушундай. Бул үй Сузактагы Барпа айыл өкмөтүнө караштуу Ачы айылындагы кооптуу аймакта жайгашкан. Курулганына 60 жылдан ашып, дубалдарында жарака пайда болгон. Деген менен башка жака там салып чыгып кетүүгө Райымбаеванын дагы шарты туура келбей турат. Анын туугандарынан башка жакындары дагы жок. Жардам берип коюңарды суранам. Райымбаева регион телеканалы аркылуу коомчулуктан жана кайдыгер карабаган жарандардан туракчайлуу болуусуна көмөктөшүүсүн сурайт. Ушу кайрылганымча ушу ташипке кайрылайын деп аттым эле. Анча-мынча жардам берип коёк экен деп. Бирөөнүн үйүндө жашаш деле кыйын экен. Эжең болсо деле неме экенсиң, тартынат экенсиң. Өз үйүң өлөң төшөң болбосо кыйын экен. Патила Райымбаевага жардам колун сунууну каалагандар экрандагы байланыш номерлери аркылуу кабарлаша алат. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.